Ош шаарындагы номер 4 Киров мектеби камкорчулар кеңешинин эсебинен 1 жыл психолог штаттын ачып иштетишти. Анын жыйынтыгы билинип, 1 жыл ичинде окуучулар арасында кылмыштуулук катталган эмес. Бирок каражат маселесинен улам учурда психолог штаты жабылып калган. Ошентип биз өткөн жылы көп алдын ала иштердин натыйжасында балдардын арасында бир дагы ушу шаардык масштабта мектептин ичинде укук бузуу болгон эмес да. Ошон үчүн былтыр бизге аябай көп жардамы тийген эле. Анан эми баягы сиздер өзүңүздөр билесиздер, финансанын жоктугунан эле ошо иштеген мугалим деле 1 жылга жетпей жок, мен чарчадым деп кетип калды. Мектеп директору өспүрүмдөр арасында психологко муктаждык курч экенин кошумчалады. Мисалы, Бишкек шаарындагы 104 мектептин ичинен 83-үндө психолог штаты бар. Алардын маянасы жергиликтүү казынадан каржыланат. Сунуштуу билим берүү министрлиги дагы колдоого алат. Бирок каражат көйгөйүнөн улам аймактагы район шаарлардагы мектептерде ишке ашпай келет. Өтө чоң керек бизге. Анткени айрым учурларда бала, ата-эне, мугалим, психолог менен иштей турган учурлар болуп калат экен. Кээде эмоция калтырат, кээде өзүнчө бир кыжаалат менен келет. Ушул моменттерде сөзсүз түрдө ушу мектептерде, билим берүү уюмдарында психологдун орду абдан керектүү экен. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2018 жылдын 23 июлундагы номер 336 токтомуна ылайык билим берүү уюмдарынын болжолдуу типтүү штаттары бекитилген. Билим берүү уюмдарынын үлгүлүү штаттарында мектеп психологторунун кызмат орду каралган эмес. Психологтор мектеп-интернаттарда, жетим балдар үчүн интернаттарда, балдар үйлөрүндө, психикалык жана физикалык жактан бузулган балдар үчүн интернаттарда гана стандарттуу штаттарда камсыздалып келет. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда, ар бир мектепте штаттык психологдун иштеши үчүн жылына 400 миллион сомдон ашык каражат керектелет. Маселе буга чейин да көтөрүлүп келген. Психологдор өткөл курактагы өспүрүмдөр менен жакшы тил табыша алат, баланын ата-энеге же мугалимге ачылып айта албаган көйгөйлөрүн ачык айттыра алат дешет. Соцпедагог менен психологдун ортосундагы айырмачылык, соцпедагог баягы тарбиялык жакка көбүрөөк маани берген болсо, а психолог болсо баланын жан дүйнөсүнө сүңгүп кире алат да. Ошол тараптан алганда, эгерде биз психологторго бир айлык маяналарын көтөрүп, шарттарды түзүп, аларды балдар менен гана иштей турган жагдайга алып келе турган болсок, бул сөзсүз түрдө өзүнүн жемишин берет. Учурда өспүрүмдөр качан гана турмуштук оош кыйыш жагдайга кабылганда же кризистик кырдаалда гана шарттуу түрдө психологдун жардамын алат. Ар бир мектепте социалдык педагог штаты бар. Аларга балдардын психологиялык абалына байкоос салуу милдети да жүктөлгөн. Роза Ахматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.